34 bölüm. Элдер, жакын келгиле, уруулар, уккула, кулак салгыла, жер жана аны толтуруп тургандын баардыгы, аалам жана анда жаралгандардын баары уксун. Анткени Теңирдин ачуусу баардык элдерге, анын каары бүт жамаатка төгүлөт. Теңир аларды жок кылат, өлтүрөт. Ошондо алардын өлтүрүлгөндөрү чачылып ташталат. Алардын өлүктөрүнөн сасык жыт чыгат. Алардын канынан тоолор эрийт. Баардык асман кошуундары чирийт. Асман түрмөк китептей түрүлөт. Анын бүт кошуундары жүзүм сабагынын жалбырактары күбүлгөндөй, анжырдын куураган жалбырактары күбүлгөндөй күбүлүп түшөт. Анткени менин кылычым асманда канга тойду. Мына, ал Эдомду жана мен каргышка калтырган элди жазалаш үчүн түшүп келе жатат. Теңирдин кылычы канга малынат. Майга, козулар менен текелердин канына, койлордун бөйрөк майларына семирет. Анткени Теңирдин курмандыгы Ботстрада, чоң мууздоо Эдом жеринде. Алар менен кошо топоздор, өгүздөр менен кошо букачарлар өлөт. Жер алардын канына тоет. Топурак алардын майына семирет. Анткени бул Теңирдин өч алуу күнү, Сион үчүн жазалай турган жыл. Анын дарыялары чайырга айланат. Топурагы күкүрткө айланат. Ошентип анын жери күйүп турган чайыр болот. Ал күндүз да, түн ичинде да өчпөйт. Анын түтүнү түбөлүккө көтөрүлүп турат. Ал жер укумдан тукумга ээн калат. Ал жерден кылымдар бою эч ким өтпөйт. Ал жерди бир казан менен кирпи ээлейт. Ал жерге үкү менен кузгун уялайт. Анын үстүнөн кыйратуучу аркан жана жок кылуучу салмоор тартышат. Ал жерде анын атактууларынын ичинен падышачылыкка чакырганга эч ким калбайт. Бүт төрөлөрү эч нерсеге арзыбай калышат. Анын ак сарайларын тикендүү өсүмдүктөр, сепилдерин чалкан менен уйгак басат. Ал жер чөөлөргө ийин, төө куштарга түнөк болот. Чөл жырткычтары жапайы мышыктар менен жолугушат. Текелер бири-бири менен үн алышып чакырышат. Ал жерде түнкү албарсты эс алат жана өзүнө тынчтык табат. Ал жерге учуучу жылан уялап, жумуртка басып, балдарын чыгарат. Аларды өзүнүн көлөкөсүнүн астына чогултат. Ал жерге жорулар да чогулушат. Теңирдин китебинен издеп таап окугула. Алардын бири да болбой койбойт. Бири экинчиси менен алмаштырылбайт. Анткени Теңир өз оозу менен буйрук кылган. Аларды анын руху өзү чогултат. Аларга Теңир өзү өкчөмө таш ыргыткан. Аларга жерди анын колу чен аркан менен бөлүп берген. Алар ал жерди түбөлүккө ээлишет. Ал жерде укумдан тукумга жашашат.